Dualarga көңіл бұра тұрған учур ооза чар учурунда дейт. Ооза чарда телевизор коюп, музыка коюп, токтот мынаны барды. Ооза чар учурда базарларда, тияк бияктарда жүрүп, хотя бы бир 15 минут калганда болду. Бардыгын токтоп туруп, кыблага карап дуа кылыш керек экен да. Мына Рамазан айдагы дуа ооза чар учурунда тияк биякка алектенбей, алаксыбай, алакы болбой дуага Allah kıblağını qarap durup Allah'a жүздөнүп, чын жүрөктөн сураш керек. Ya Allah деп. Дүниөнүн жакшылыгын сураңыз, кабырдын жакшылыгын, ахиреттин жакшылыгын сураңыз. Дүниөнүн жамандыгынан, фитналарынан, кабырдын азабынан, фитналарынан, ахиреттин кордугунан, шермендечилигинен пана тилеңиз. Өзүңүз үчүн, ата-энеңиз үчүн, бала чакаңыз үчүн, элиңиз үчүн, үммөт үчүн, өткөндөр үчүн, тирүүлөр үчүн, келе тургандар үчүн бардыгына дуа кылыңыз да. Мына касиеттүү дуа. Дуа менен Алла Тааланы байланыш. Кайра дуаңыз, ушу дуа кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атса, билип коюңуз, дуаңыздын кабыл болгон белгиси ушул. Түшүндүрө алдымбы? Азыр дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Ушу кайра дуа кылып атканыңыз кабыл болгондун белгиси. Ушунча Рамазан айда күн сайын кайра шашылбай, иншалла дуа кылыш керек.